Жамалбек Сабырбекович, сизге да суроом бар. Жана Шабеков байке, сиз дагы ушул нерсени көзөмдөп койсоңуздар. Декабрь айында сиз Первомайский районунун акими болуп турган кез, анда ошол жактагы жашоочулар, тургундар мамлекет ген планга парк болсун деп бир канча жерди чыгарып берсе, ошол жерди бизнесмендерге мэрия сатып жиберген экен убагында. Анан ошол боюнча эл чыгып жолду жапкан, билесиз, сиз келгенсиз. Андан кийин 17 декабрда архитектура разрешениясын алган, стройка жүрбөсүн деп. Мына 27 декабрда мэрия кат чыгарган, 5 күнүн ичинде тазалап чыгарып кетсин деп. Бүгүн мына 3,5 ай болду, 3,5 айдан бери булк эткен жок, эч ким келген жок. Ошол бул нерсе Бишкек шаарынын ошол Патрис Алумунбу профсоюздун кесилишинде эмес, бардык жерде бар да бул көйгөй. Элге ген планга парк болсун, эл эс алсын, зеленый зона болсун деген жерди бизнесмендер сатып алып базар кылып атышат. Базарга жетчеттен токтойлу. Сен активист катары ошол жакка барып биз менен жолукпадың эле. Июндун 15-inde 24-ünde бүтөт сроку. Тиги парктын жанагы алган дуңгандардын. Ал менен соттошу прокуратура биздин УЗФди наоборот прокуратура кызып койгон. Аны деле 5 колдой билесиң. Ал июнда бүтөт, ошол менен узартылбайт. Ошон үчүн токтоп турат. Июнда бошотуп кетет. Парк болот азыр. Бөлүнгөн акчасы. Geçmişler, men batılım.